Бул азаттыкты жабуу бүгүнкү азаттык боюнча бүгүнкү соттун чечими бул массалык маалымат каражаттарынын эркин медиага сөз эркиндигине болгон биринчи бир аракет эмес да. Бул тиги 2 жылдан бери келаткан ушундай аракеттин мына жыйындысы десек болот да. Түрдүү болгондо дагы кысымдардын, чектөөлөрдүн бир бүгүн апогей болду да. Азаттыкты жабуу боюнча сот чечими чыкты. Мен оюмча бүгүн биз Кыргызстан өлкө катары бийлик дагы демократиядан баш тартты, сөз эркиндигинен баш тартты. Бүгүн коомчулукка, жалпы улутка мындайча айтканда биз авторитардык өлкө болобуз деген декларацияны жарыялады. Силердин ар жарандарга биз эркин ой сөз эркиндигин укугуну тааныбайбыз деген мындайча айтканда сигнал берди. Конституциядагы бул сөз эркиндиги боюнча эч кандай гарант милдетин аткара албай тургандагы мындай бүгүн иш жүзүндө мындайча далилденди. Демек, бүгүнкү азаттыктын жабылышы башка эркин медиаларга, жеке өзгөчө медиаларга мындайча айтканда сигнал. Мындан ары ушундай эркин медиалар мындай бийликти сындай турган же болбосо мындай алыппырталдуу маселелерди, иликтөөлөрдү балким жасабай калышы мүмкүн. 10 жолу ойлонот. Жарандарыбыз жөнөкөй соц тармактарга лайк баскандан коркуп калат. Буга чейин айтып жүрүшкөн. Эми мындайча айтканда мындан кийин мындай ачык, айкын сигнал берилди. Эми мындайча айтканда мындан ары өлкөбүз мурункудай ачык, айкын болбойт деген сөз.